Станцияда сүргүнгө айдалгандар түшкөн вагондордун оор темир эшиктери тарс-турс этип жабылып, сыртынан кулпуланып жатты. Чекирбаев Жайнагүлдү четки күрөң вагондун жанына жулкулдата жетелеп келди. Ары жакта мылтыгын кучактап турган кызыл чийкил күзөтчүнү карай: "Эй, сен айтып атам, бери кел", деп орой чакырды. "Жолдошуңду ала кел". Ал ОГПнун транспорттук бөлүмүндө иштегендиктен өзүн бул станциянын падышасындай сезчү. Чекирбаев иштеген транспорттук бөлүм бул ОГПнун эң күчтүү түзүмдөрүнүн бири. Темир жолдун ар бир рельсин, ар бир вагонун көзгө көрүнбөгөн темир чеңгелдей мыкчып турат. Бул жердеги тартипти жана коопсуздукту сактоо, диверсияларга жол бербөө бөлүмдүн милдети. Сүргүнгө айдоону уюштурууну, кулактарды вагондорго бөлүштүрүүнү, тизме боюнча текшерүүнү, аларды этабы менен көздөгөн жерге жөнөтүүнү, станцияда ким кирип, ким чыгып жатканын аныктоо Чекирбаев иштеген бөлүмгө тиешелүү. Эки аскер жигит заматта жетип келди. Чекирбаевдин алдында тик туруп калышты. Бул жашыл фуражкалуулар эл арасында эң аюусуз, кечиримсиз күзөтчүлөр катары белгилүү болчу. Чекирбаев уйкудан калгандыктан кызарып камталаган көзүн акшытып, аскерлердин биринин гимнастеркасынын топчусунан кармап, өзүнө жакын тартты. "Мына, бул кызды качырбай кайтарып тургула. Башынан бир тал чач түшсө, экөөңдүн тең бир көзүңдөн кан, бир көзүңдөн жаш алам. Куп болот, жолдош командир", деп эки аскер тең бир ооздон жарышып жооп беришти. "Уктуңарбы деп жатам". Чекирбаев эми эле өзү топчусунан кармаган аскерди ийинге таптап, анан анын жакасындагы петлицага жабышып калган жипти маашырлана манжалары менен тырс эттирип чертип койду. "Бул анын мен кааласам силерди ушундай эле кызматтан чертип коем" деген белгиси эле. "Уктук", дешти экөө тең былк этпей какайып турган бойдон. Алардын жүзүндө эч кандай сезим жок. Болгону анын каарынан корккон моюн сунуучулук гана бар эле. Ал өзүнө ыраазы болгондой компоюп деп койду. Дал азыр ушунчалык кубанып тургандыктан айлананы жаңырта ырдап жиберүүгө да даяр эле. Бүгүн оң буту менен турган окшойт. Бөрүнүн жанында калган козудай калтыраган коркуп эмне кылаарын билбей өзүн жоготуп турган Жайнагүлдү карап маашырлана жылмайды. Өзү айткандай сасыган кулактары менен контралардын арасынан мындай кызды таап алам деп 3 уктаса түшүнө кирген эмес эле. "Кандай гана сулуу", деп суктанды кызды дагы бир ирет караган Чекирбаев. Көздөрү карагаттай мөлтүрөп, ак жумал жүзүнө жарашып, эриндери жаң бышкан алчадай кыпкызыл болуп, анын делебесин козгоп турду. Келишкен гана ак кууну колго түшүрдүм дегендей, көңүлү өрөпкүп, төбөсү көккө жете сүйүнүп жатты. "Мына, бул партия менен өкмөттүн мага берген белеги", деп ойлоду ал. "Канча жылдан бери өтүгүмдүн таманын таптап, бул жерде иттей салпылдап иштеп жүрөм. Ысыкта күйүп, суукта тоңуп, ачка ток болуп эмне деген гана күндөрдү көрбөдүм. Ушул эмгегим үчүн тагдыр мени ушул сулоого жолуктурган тура. Эми кулактын кызын каалагандай пайдалана алам. Ленин менен Сталинге даңк". Чекирбаев ичинен ушуну айтып, колунун манжаларын кырсылдатып койду да, чойтоюп эки колун артына алып, мурдунун астына кыңылдап обон созгон болуп, контролдук рейд кылууга жөнөп калды. Маңдайынан жанатан бери тизме окуп жаткан милиция кызматкери чыга калды. Ысыктан боргулдана тердеп алыптыр. Колундагы кагаздарды Чекирбаевка сунду. Кагазды анын колунан жулуп алып, барактарды бир силкти. "Эмне мынча бырыштырдың муну?" деди каардана. "Туу уятта, четтерин былжыратып суу кылып салганың эмнең? Эмне, алаканыңдын тери ушунча чыгабы сенин? Карачы, сыясы да жайылып кетиптир. Бул мамлекеттик маанилүү документ. Ошого мээң жетпейби?" "Кечиресиз, жолдош Чекирбаев". Милиция тике карай албай туруп калды. "Кечирдим", деди Чекирбаев. Анткени азыр жайдары кез эле. Мынчалык маашырланып, кубанганынан эргип жатканы жөн жерден эмес. 1930-жылдары катаал мыйзам боюнча кулак же кулактын үй бүлөсү деп табылган адам бир заматта эч кандай укугу жок, коомдон четтетилген кишиге айланчу. Кулак деп табылган адам расмий түрдө лишенец укугунан ажыратылган деп таанылган. Алардын шайлоо укугу, мүлккө болгон укугу гана эмес, жашоодогу болгон укугу да корголбой калган. Бул суук сөз адамдын тагдырына басылган кара так эле. Мындай кара так адамды жөн гана мүлкүнөн ажыратпастан, аны коомдон, мыйзамдан жана укуктардан биротоло ажыратчу.
Чекирбаев Жайнагүлдөй кулактын кызын каалагандай пайдаланса болорун жакшы билет. Ата энеси алыскы Украинага же Кавказга айдалып кетсе, артынан жоктоп келе турган эч кимиси калбайт. Аны бир эле эгер айтканымды кылбасаң, ата энеңдин артынан сүргүнгө айдайм деген эки ооз сөз менен гана коркутуп коет. Сүргүнгө айдалган үй бүлөлөрдүн аялдары менен кыздары коргоосуз калышчу. ОГПУнун айрым таш боор кызматкерлери үчүн каалагандай бийлик жүргүзө турган олжого айланчу. Күйөөлөрү же ата энеси айдалып кеткенде артында калган алсыз аялдарды агент-информатор кылып каттоо же коркутуп үркүтүү аркылуу өз кумарларына курмандык кылуу ошол доордун айтылбаган ачуу чындыгы болчу. Дал ошол тушта экинчи рельсте токтоп турган оор паровоз темир жолду титиреткен ачуу үн чыгарды. Паровоздун дөңгөлөктөрүндө кийилген оор темир айланчыктары адегенде жай гана тарс-турс эте бирине бири урунуп күүлөндү. Кыймылдаткычын кубатынан паровоздун үстүнөн кара түтүн менен кошо аппак буу асманга атырылды. Бир аз титиреп бүтүндөй станцияны солкулдаткан оор поезд ордунан адегенде жай козголду. Бул Украинага сүргүнгө айдалып бараткан кулактар салынган, адатта мал же жүк ташууга гана ылайыкталган эл арасында кызыл вагон деп аталган товардык вагондор эле. Адамдарды мал сыяктуу ичине тыгып, сыртынан бекем бекитилген бул оор темир кутулардын төбөсүнө жакын жайгашкан 4 чарчы кичинекей темир тордуу терезелеринен жабыла тиктеген каректер акыркы жолу бул станцияны, акыркы жолу туулуп өскөн кыргыз жерин көрүп калууга шашылып жатышты. Муздак темир торлордо бекем мыкчыган колдор титиреп, ак кар баскан ала тоонун кыркаларын, станциянын чаңын соңку ирет карап, көздөрүнө жаш алган бойдон белгисиздикке карай багыт алышты. Шакашак такатак. Ушинтип күжүлдөй күүлөнгөн поезд узаган сайын станциянын үстү оор бир жымжырттык басып калгансыды. Чекирбаев кетип жаткан вагондордун артынан «Жакшы баргыла, менин козуларым» деп шылдыңдап карап койду. Азыр жарым сааттан кийин Кавказ тарапка бет алып экинчи эшелон жөнөйт. Чекирбаев поездди жолго чыгарууга буйрук бериши керек эле, бирок кызды тигил аскерлер качырып же тиешип ийбесин деп сарсанаа болуп, анын жанына кайра кайтып келди. Ал эмнегедир кыздан алыстай албай турганын сезди. Эмнеси болсо да жанымда болсунчу деп эки аскерге кайтартып ээрчитип алууну да ойлоду. Бирок кайра бул оюнан чочулады. Кулактын кызын кетирбей ээрчитип жүрдү деп бирөө жарым байкап калып, арыз жазса эмне болот? Эки жагына шектене эмне кылышы керектигине башын катырып, колдорун ушалап койду. «Атың ким, сулуу кыз?» деди ал Жайнагүлгө. Кыз үндөбөдү. Тигини, мени коркутуп алганын карасаң», деди Чекирбаев ичинен. «Азыр сурак бөлмөсүнө алып барганда атыңды кандай гана сайрап айтып берер экенсиң». Жаңы эле колуна тамекисин алып, кутудагы шереңкени шырк эттире чагып жаткан. Дал ошол маалда темир жолдун рельстерин бойлоп, жолду чаңдатып, кара түстөгү кызматтык Ford А унаасы катуу ылдамдыкта кирип келди. Мындай машина Фрунзеде саналуу гана болчу. Анын бири ОГПУнун башчысы Головкиндики экенин ички аскерлер жакшы билишчү. Кара темири жалтырап, фаралары чекчейип, унаа болсо да өзгөчө көрктүү унаа эле. Чекирбаевдин жүрөгү болк этип, таманына чейин түшүп кеткендей болду. Головкин? Ал бул жерге эмне келе жатат? Деген коркунучтуу ой зып этти. Заматта өзүнүн транспорттук бөлүмдөгү былыктары, мыйзамсыз иштери үчүн Головкин эки күзөтчүсү менен келип, аны кармап ГПУнун подвалына камап жатканын элестетип жиберди. Канча жылдан бери бул жерде иштеп, Головкиндин унаасынын станцияга келгенин биринчи ирет көрүп жатканы. Чекирбаев шашканынан колундагы тамекисин жерге таштап, өтүгү менен тебелеп ийип, аскерче какайып туруп калды. Станциядагы бардык күзөтчүлөр менен аскерлер заматта октой тизилип, кара машинанын токтошун дем албай күтүп калышты. Бирок машинанын алдыңкы эшиги ачылганда, ичинен Головкин эмес, Чекирбаев такыр күтпөгөн адам, Жоодар Иманбаев шашыла чыкты. «О, Иманбаев!» деди Чекирбаев аны көрүп көздөрү чекчейип, ичинен калтырай түштү. «Түгөнгүр, бул Головкиндин эрке баласы го Катыгүн. Борбордогу жылуу кабинеттен бул жакка муну кайсы шамал айдап келди?» деп ичинен ойлоду. Жоодар Иманбаев ОГПУнун эрке баласы. Головкиндин кара көзү деген сөздөрдү кулагы чалган Чекирбаев аны жакында аппараттагы жалпы жыйынга барганда көргөн. Жигит ОГПУнун бүтүндөй жетекчилеринин арасында Головкиндин ишенимине кирген жалгыз кыргыз кызматкер эле.
Биз темир жолдо ызы чуунун чок ортосунда иттей салпылдап иштесек, бул Эргул тез эле аппараттын эң тандамал кызматкери болуп алган экен да, деп ичи күйгөн ошондо Чекирбаев. Кызматтык даражасы боюнча Иманбаев андан жогору турчу. Ошондуктан чуркап анын алдына жетип барып, аскерче какайып салам берди. Жолдош Иманбаев, станциянын транспорттук бөлүмүнүн өкүлү Чекирбаев отчет берүүгө даяр. Бошсуң, деди жубадар кыска гана. Чекирбаевдин көзүнө карабай, машинанын эшигин катуу жапты. Фуражкасын оңдоп, айлананы курч көздөрү менен шашыла карап кирди. Бирөөнү аябай издеп жаткандай. Анан чөнтөгүнөн кызыл түстөгү текстик бөлүгүн алып Чекирбаевдин бетине такады. Тез Сагалы Нарбозовду жана анын үй бүлөсүн вагондон чыгаргыла. Бул Головкиндин түздөн түз берген буйругу. Чекирбаев таң кала түштү. Кантип? Бул Нарбозов деген кулактардын тизмесинде го. Нарбозов биздин атайын агент. Мамлекеттик маанидеги сырды билет, деди Иманбаев ага жакындай түшүп, көздөрүнө тике карап туруп, кулагына шыбырай. Анын кулак катары сүргүнгө айдалышы жашыруун операциянын бир бөлүгү болчу. Бирок пландар өзгөрдү. Головкин аны тез арада штабка жеткирүүнү буйруду. Сен эмне, мамлекеттик маанилүү ишти өзгүлтүккө учураткың келеби? Бул сөздөрдү укканда Чекирбаевдин чекесинен муздак тер чыга түштү. Шилекейин кылк жутуп, колдору эрксизден титиреп кетти. Головкиндин жашыруун агенттери тууралуу кептерди ал мурда уккан. Эгер ал чын эле Сагалы Нарбозов дегенди айдап жиберсе, башы кетерин түшүндү. Жок, жолдош Иманбаев, азыр түшүрөбүз. Чекирбаев аскерлерге бакырды. Болгула, Нарбозовду жана анын үй бүлөсүн вагондон тезинен чыгаргыла. Колундагы тизмени жан талаша карап, Нарбозов деген ысымды таба албай, көздөрү ала чакмактай жан алакетке түшүп калды. Ошол маалда жоодар элдин арасынан Жайнагүлдүн караанын жан талаша издеди. Акыры кас катар тизилген вагондордун соңунда эки аскердин кайтаруусунда турган Жайнагүлдү көргөндө гана көңүлү жайлана түштү. Ал тирүү, ал ушул жерде. Чекирбаев шашып жатып, бирок документтерге келгенде так жүргөн жаны корксо да болбой жоодардан сурап жиберди. Головкиндин өзүнүн буйругу барбы? Эй, бери кара сен, деди үнүн өктөм чыгарган жooдар. Сен эмне? Менден шектенип жатасыңбы? Же Головкиндин машинасы менен келишим сага жетишсиз болуп атабы? Же өзүң барып андан буйрук сурайсыңбы? Жок, кечириңиз, деп мукактана түштү Чекирбаев. Анда көп сүйлөбөй Нарбозовду тезинен алып чык. Анан вагондорду көздөй шарт бурулуп, Жайнагүлдүн жанына шашыла басып келди. Кыз аны көргөндө өзүн жоготуп кое жаздады. Үмүт менен коркуу аралашкан көздөрү жоодарды жалдырай карап, келдиңизби, деди акырын гана. Жигит мелтейип ага таптакыр сүйлөгөн жок. Кабагына кар жаап, соз гана колунан жулкуп кармап, машинаны көздөй жетелеп жөнөдү. Токтоңуз, жолдош Иманбаев. Чекирбаев кайрадан алардын алдынан чыга калды. Анын көзү күйүп жанып, жигиттин кызды көз көрүнө эле колунан тартып алып бара жатканын көргөндө чыдабай калды. Жайнагүлдү өзүнө олжо кылгысы келген арам ою ушинтип таш каап калабы? Көзүндө огу болсо жоодарды атып жиберчидей алдын турой жан талашты. Бул кулактын кызы. Ал вагондо болушу керек. Бул кыз да, атасы да мени менен кошо кетиши керек. Кандайча? Атасы ким мунун? Бул Нарбозовдун кызы. Бул үй бүлөнүн баарын алып кетишим керек. Түшүнүктүүбү? Же дагы сурооң барбы? Чекирбаев ичинен кокуй бир балеге калбайын. Мамлекеттик жашыруун сырды билген Нарбозов деген шумдук неме го? Бул кыз анын кызыбы? Жылаанын куйругун тепсеп алган көрүнөм. Менин башым кетип калбасын, деп кымырыла калды. Көз алдына КПУнун подвалындагы муздак дубалдар тартыла түштү. Эгер бул кыз чын эле мамлекеттик сырды билген үй бүлөнүн мүчөсү болсо, анда ага тийишкендердин өзү өлүмгө тете. Бул сулуудан тезирээк кутулбасам, Головкин менин теримди тескери сыйрып жүрбөсүн, деп өзүн тилдеди. Жаны таттуу неме кыздан кутулганына сүйүндү. Аңгыча 40-вагон деген жазуусу бар арткы вагондордун биринин оор темир эшиги карсылдап ачылып, ичинен өңү бозоргон, чарчаган Сагалы түштү. Жайнагүл көргөн көзүнө ишенбей, чын эле кутулуп жатабызбы дегенсип жоодарга тегилди. Бирок жигиттин бети бүлк этпей, сурданып кыз тарапты караган жок. Ал Сагалынын үй бүлөсүн жана Жайнагүлдү Фордтун кенен арткы отургучуна тездик менен жайгаштырды. Баары эмне болуп жатканын түшүнбөй, заматта алмашкан окуялардан нес болуп калышты. Жоодар ролго отурар замат газды болушунча тээп, машинаны ордунан октой атырылып жөнөдү. Жолдо карай Жайнагүл ата-энеси менен кучакташып, сүйүнгөндөн көздөрүнө жаш алып, эмне болгонун өздөрү да түшүнбөй, нес абалында бара жатышты.
Головкин дал азыр Борбордук аткаруу комитетинин БАКтын маанилүү жыйынына кетмек. Кечээ эле алардын бөлүмүндө ушул тууралуу катуу даярдык көрүлүп, документтер талкууланган эле. Жooдар Фрунзенин чаңдуу көчөлөрү менен унааны катуу айдап баратып, күзгүнү карап өзүнүн куп-куу болгон жүзүн көрдү. Ал дал азыр бир эмес 3 ирет атууга кете турган оор беренелер боюнча тобокелге барган эле. Чекирбаев менен анын аскерлерине Головкиндин буйругу ушундай деп калпты карамандай айтып, кулактын өзүн гана эмес, бүтүндөй үй бүлөсүн вагондон сууруп чыкты. Анын мындай өз өмүрүн өлүмгө сайган ишке барышына бүгүн имараттын алдына ыйлап келген Жайнагүлдүн курбусу Калыча себеп болду. Бүгүн эртең менен ОГПнун 2-кабатындагы кабинетинде Жоодардын башы маң болуп олтурган. Сүйүктүүсү Жайнагүл аны таштап кетти. 20-августка белгиленген той болбой калды. Ичи эңшерилип, таттуу үмүттөрүнүн баары бырын-чырын талкаланып, өзүн коерго жер таппай жатты. Алдында өлгөн кагаздардын көзүн албай, иштеп жаткан түр көрсөтүп отурду. Өтө жашыруун деген мөөр басылган отчетторду карагысы келбесе да, аргасыз окуду. Ал өлкөдөгү соонун жашыруун бөлүмдүн антисоветтик маанайды көзөмөлдөгөн бөлүгүндө иштегендиктен, алдында ушундай маанидеги отчеттор үйүлүп турар эле. Мына Нарындагы өкүлчүлүктөн келген маалыматтар. Нарында антисоветтик маанай курчуду. Бадышаны кулатып, партияны хан кылдык деген ырлар эл арасында тарап жатат. Кызыл тууларды көп сатып алууга байланыштуу кызыл кездеменин баасын ашыкча кошуп жибергени үчүн 7 соодагер кармалды. Фрунзедеги интеллигенциянын арасында советтерге каршы маанай курч, бааларын кымбаттап кетишине нааразы болгон сөздөр айтылууда. Ушул сыяктуу отчетторду окуп олтурган жигиттин башы сынып кетчүдөй ооруп жатты. Бул уйкусуз өткөн түндөрдүн кесепети эле. Ал Жайнагүлдү унутууга, ага карата жүрөгүн таш кылып орой болууга канчалык тырышпасын, ичиндеги сагыныч менен анын өмүрүнө болгон кооптоону баары бир жеңип турду. Көлгө ата-энесине аман-эсен жетти экен деген ой тынчын алды. Ошо маалда анын оюн телефондун чыркыраган үнү бөлүп жиберди. Иманбаев, сени сыртта бир кыз издеп жүрөт, деди нөөмөтчү Василий. Иманбаев керек эле деп жаны калбай ыйлап жатат. Эмне кылдың эле байкуш кызды? Биздин чычканга да кебек алдырбаган сак күзөтчүлөр аны имаратка киргизбей, аны пашлаты деп кууп жатышканын көрүп калып сага чалып жатам. Жоодардын жүрөгү зырп дей түштү. Жайнагүлгө бир нерсе болдубу деген жаман ой менен сыртка атып чыкты. Имараттын алдындагы тепкичте эмне кылаарын билбей делбирген Калычаны көрүп деми кысыла түштү. Калыча, эмне болду? Жайнагүл кайда? Жайнагүлдү кармап кетишти. Калыча энтигип сүйлөдү. Атасы сакалыны үй бүлөсү менен вагонго салып кулак катары айдап жатышат. Жайнагүл коштошом деп барганда бир каардуу киши аны колунан толгой кармап вагондун артына сүйрөп кетти. Куткарыңыз, сизден суранам, куткарып калыңыз. Бул сөздү укканда Жоодардын көзү караңкылай түштү. Эч нерсени ойлонбостон 3-кабаттагы Головкиндин кабинетине карай чуркады. Башчысынын уруксатын алып, Жайнагүлдү куткарууну ойлоп баратты. Бирок Головкиндин кабыл алуу бөлмөсүнүн кире беришиндеги күзөтчүлөр аны токтотуп, эми гана көрүп жаткандай сустайып, документтерин текшере башташты. Ушул 3 кабаттуу имаратка быйыл жазында көчүп келгенден бери тартип ушунчалык күчөгөн. Мурдагы Бульварная көчөсүндөгү 2 кабаттуу имаратта мынчалык күзөт катуу эмес эле. Тамгалы окуп жатасыңбы? Бул эми, деди Жooдар күзөтчү жигитти шаштырып. Күзөтчү анын сөзүн тоготпогондой мурдун кеңкейте көтөрүп койду да ичкери киргизди. Головкиндин катчысы Либерман кадимки калыбынан жазбай, олуттуу олтуруп, бурчтагы столду кагаздарын тиктеп, машинкасына бир нерселерди терип жаткан экен. Мен Владимир Сергеевичке тез киришим керек болуп жатат. Жолдош Иманбаев, Головкиндин жанында киши бар. Кирүүгө болбойт, деди Либерман үнүн көтөрө. Үстүндө киши бар, жанында киши бар. Качан болсо ушул шылтоо. Балким астында киши бардыр. Мага баары бир, деп ойлоду жигит кыжырданып. Ал азыр кандайдыр бир кызматтык этикетти же сыйырматты ойлоп турган абалда эмес эле. Жайнагүлдүн тагдыры кыл үстүндө турганда Головкиндин бош эместиги ал үчүн куру сөз болчу. Ушул заматта ойлонбостон эшикти шарк этип ачып жиберди. Жолдош Головкин, менде өтө шашылыш иш бар эле. Головкин башын көтөрүп Жоодарды каардуу тиктеди. Анын жанында Борбордук аткаруу комитетинен келген өкүл олтурган эле. Эшикке чык, деди Головкин үнүн көтөрбөй, бирок темирдей муздак. Көрбөй жатасыңбы? Менде жолугушуу болуп жатат. Чыга тур. Жooдар аргасыз артка бурулду. Бирок дал ушул жерге кирип, Головкинге чындыкты айтууга аракет кылганы кийин анын күнөөсүн жеңилдетүүгө бир аз болсо да негиз болмок. Ал муну атайлап жасады.
Чыгып баратып, Нестор Игнатьевич, деди катчы Либерманга карап. Мен Головкинге баарын ачык айтып, Нарбозовдордун ишин кайра карап чыгууну суранайын дегем. Бирок ал мени уккусу келген жок. Эми мен өзүм аракет кылам. Мага кийин күбө болуп бериңиз. Либерман машинкасын токтото калып, Иманбаев, сиз чектен ашып жатасыз, деди муруттарын жигжийте. Жуудар Головкиндин кабинетинен бекем чечими менен чыкты. Дароо өзүнүн кабинетине барып, сейфин ачып, лебет деп сыртында жазылган көк тыштуу папкени сууруп чыкты. Андагы бир барак кагазды алып, 4 бүктөп, гимнастеркасынын төш чөнтөгүнө салды. Анан тепкичтер менен ылдый атып түшүп, имараттын алдында турган Головкиндин жалтыраган кара машинасына чуркап барды. Унаанын мотору от алып турган. Анын айдоочусу Шишкин кожоюнун күтүп олтурган эле. Андрей, машинаны мага бер, деди жуудар өктөмүнү менен. Бул Владимир Сергеевичтин өзгөчө тапшырмасы. Тез арада оперативдик ишке барышым керек болуп жатат. Шишкин жоодардын кубарган жүзүн жана көздөрүндөгү өзгөчө бир сырдуулукту көрүп, эмнегедир шекший түштү. Болбойт жолдош Иманбаев, деди Шишкин кооптоно рулду бекем мыкчып. Владимир Сергеевичтин өзүнүн уруксаты керек. Ал киши бактын жыйынына барышы керек азыр. Владимир Сергеевичке мен өзүм айтам. Бул жоопкерчилик менде. Жooдар Шишкиндин жообун күтпөй эшикти шарт ачып, аны жакадан алып, сүйрөп түшүп салды. Тез түш, убакыт жок. Ачкычты жулуп алып, рулга отурду. Шишкин эмне дээрин билбей, сыртта ооз ачылып калып калды. Жинди болгон неме го бул? Подвалга алып барып тыгыш керек муну. Ошол замат эсине келип, Шишкин Головкиндин кабинетине көздөй чуркады. Мына, азыр ушул кооптуу иштен келе жаткан жуудар өлүмгө карай бир эмес, бир нече кадам аттаган болчу. Машинанын рулун бекем мыкчып, алдыны тиктегени менен анын фотографиялык эс тутумунда РСФСРдин кылмыш жаза кодексинин беренелери канга боелгон тамгалардай даана калкып чыгып жатты. Ал өзүнүн жасаган иши үчүн кандай жаза күтүп турганын ОГПУнун тажрыйбалуу кызматкери катары так билчү. 58 берененин 1 пункту. Мекенге чыккынчылык. Эл душманы деп табылган кулактарды атайлап абактан качыруу. Бул эң кечиримсиз, эң оор кылмыш. Жазасы мүлктү толук конфискациялоо менен атууга кетирүү. 58 берененин 7 пункту. Зыянкечтик. Мамлекеттик маанилүү операцияны атайлап үзгүлтүккө учуратуу жана ОГПУнун ишине атайын зыян келтирүү. 109 берене. Кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу. ОГПУнун кызматкерлеринин көбөйлүгүн жана жеке Головкиндин атын жеке кызыкчылыгына кылмыштуу максатта колдонуу. 162 берене. Мамлекеттик мүлктү уурдоо. ОГПУнун башчысынын кызматтык автоунаасын уруксатсыз айдап качуу. Жooдар терең дем алып, күзгүдөн машинанын арткы орундугун карады. Ал жерден Жайнагүлдүн коркуу аралашкан, бирок үмүт толгон көздөрүн көрдү. 3 рет атылсам да, ушул кыздын амандыгы үчүн баарына даярмын, баарына макулмун деген суук ой анын денесин дүркүрөтүп өттү. Бирок азыр токтоого болбойт эле. Артында Головкиндин каары, алдыда белгисиздик, бирок аман калуунун жалгыз жолу бар болчу. Ал чөнтөгүндөгү Лебет деген жазуусу бар кагазга ишенип жатты. Жигит аларды явочный квартира деп аталчу коопсуз квартирага жеткирди да, сагалы менен кыскача сүйлөшүп, эгерде кайтпай калса эмне кылуу керектигин шашыла айтты да, кайрадан ОГПУнун имаратына жөнөдү. Жooдар машинанын эшигин ичинен түртүп, сыртка кадам таштай бергенде, эки жактан эки күзөтчү заматта пайда болду. Анын тамагына жана желкесине нагандын муздак тумшугу такала калды. Иманбаев, ордуңдан козголбо, деген каардуу буйрук кулагынан дал түбүнөн чыкты. Сиз ОГПУнун башчысы Головкиндин буйругу менен камакка алындыңыз. Тескери карап, колду желкеге ал. Жooдар артка кылчайгысы келди эле, күзөтчүлөрдүн бири анын ийнинен темирдей бекем колу менен басып, машинанын бооруна такады. Ошол маалда каршы тараптан өтүгүнүн такасын таштуу жерге катуу уруп, комендатуранын атайын иштер боюнча өкүлү Турчинский басып келди. Ал кесиптешине кайдыгер тиктеген бойдон: "Кызматтык куралыңды алгыла, бел курду чечкиле", деп буйруду. Күзөтчү жоодардын белиндеги жазы булгаары курду чекистин кадыр баркынын белгисин маузери менен кошо чечип алды. Ошол замат шак-шак деген суук үн чыгып, жоодардын билегине муздак темир кишендер салынды. "Алып кеткиле. Түз эле подвалга 3-камерага. Соонун кызматкери экенине карабай, толук изоляцияга ташталсын. Эч ким менен сүйлөшпөсүн. Күзөтчүлөр да жанына жолобосун",
Изоляция. Бул сөздүн мааниси Жоодардын кулагына өлүм өкүмүндөй угулду. Бул тирүүлөй көргө кирүү менен барабар эле. Мындай жалгыз кишилик камерада адамды сырткы дүйнө менен таптакыр байланышын үзүп, үнсүз дубалдардын ичинде мазактап, акылдан адаштырышчу. Ал жерде досуң да, кесиптешиң да жок. Болгону сыз тарткан муздак дубалдар жана өзүңдүн коркунучтуу ойлоруң менен гана бетме бет каласың. Чекистер өз тартибин бузган. Ички саткындарды катардагы кылмышкерлерден да аюусуз, кечиримсиз жазалашчу. Жоодар үчүн эми убакыт токтоп, бүтүндөй дүйнө тар капаска айланды. Жоодар башын көтөрүп, Головкиндин 3-кабаттагы кабинетинин терезесине акыркы ирет көз чаптырды. Ал жерде эч кандай жарык да, тирүү жандын карааны да көрүнбөйт. Демек, өкүм чыгыптыр да, деген ой анын мээсин аралап өттү. Аны ОГПУнун караңгы сыз подвалына алып киришти. Темир каалга тарс ачылып, ичкери түртүштү. Дубалды карап, колуңду желкеге ал. Ушинтип барк эткен орто жаштардагы күзөтчү Жоодарды кемсинтүүгүдөн рахат алгандай, анын денесин атайлап жайгана сыйпалап тинте баштады. Дубалды карап, тиштене берген жигиттин кыжыры келип, жаагы эттери түйүлдү. Бул жөн эле тинтүү эмес, бул ачыктан ачык мазактоо, кадыр баркын тебелөө болчу. Күзөтчүнүн орой колдору Жоодардын төш чөнтөгүндөгү бүктөлгөн кагазга тийгенде ал замат да токтоп калды. Тарт колуңду, деди Жоодар күтүүсүздөн үнү жаалдана чыгып. Тийбе ага. Бул Владимир Сергеевичтин жеке өзүнө гана тиешелүү кагаз. Эгер муну ачсаң же жоготсоң, Головкин сени өз колу менен атып салат. Күзөтчү кагазды жулуп алмак болуп умтулганда, Жоодар кишенделген колдору менен аны тосуп калды. Браво, Иманбаев! Ошол тушта камерага кирип келген Турчинский шылдыңдуу жылмайды. Өлүм алдында да бир барак кагаз үчүн күрөшүп жатасыңбы? Тынчтан, сага эч ким кол салбайт. Азырынча. Турчинский күзөтчүгө ишарат кылып, күзөтчү Жоодардын каршылык көрсөткөнүнө ачууланып, нагандын оор темир сабы менен жигиттин желкесине катуу чапты. Жоодардын көз алды тумандап, дүйнө асты-үстү боло түштү. Ал лебет деп жазуусу бар кагазды колунан чыгарбоого аракет кылган бойдон муздак болго шылкыйып сулап түштү. Турчинский дерди жаткан жигиттин төш чөнтөгүнөн бүктөлгөн баракты акырын алып, андагы жазууга көз чаптырары менен өңү дароо өзгөрө түштү. Урматтуу угарман, сиз Гүлнура Жумалиеванын Алча гүлдөгөн түндө чыгармасынын Лебедь операциясынын башталышы деген 42-бөлүмү менен тааныштыңыз. Окуган Айгүл Мырзабек кызы. Чыгарманын Закым коштогон күндөр деп аталган 1-бөлүгүнүн финалдык бөлүмдөрүн угуп жатасыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Кадырман окурман, чыгарма жакса лайк басып, пикир калтырып, каналга катталыңыз. Сиздин колдооңуз каналдын өсүшүнө жана жаңы бөлүмдөрдүн тез чыгышына шарт түзөт. Биз менен болгонуңуз үчүн чоң рахмат.